Men Жалал Абад областынан Окен районунан Эски Мас айылынан болом. Жусмаматова Айбарча. М, Биз ошо 21-жылы мурунку кездерде ошо шырдамал анан терилерди ашатып ыйлеп, тон жасачу элек, анан баш кийимдерди, жанагы тетелерди тикчү элем. Андан бөлөк ошо ала кийиздерди жасап, мурун ошентип жүргөнбүз. Анан бир мезгилде бир хаос болуп, ал иштер баары унутулуп кетти көп мезгилге чейин. Анан ойлонуп, мына айылдагы келиндерим, баягы үйдө болгон келиндер да бар да, ошолор менен сүйлөшүп, ушундай бир ишкана ачалык, түзөлүк. Мен колуман келген ошо билгендеримди силерге үйрөтөйүн деп анан сүйлөшүп, 12 келинден ушу түздүк, кооператив түздүк. Түзүп 21-жылы түзүп, анан кийин кылдык, Жалал Абадта ошо Абад коомуна кайрылдык. Жабдууларды алыш керек эми, аны кайрылдык эле. Анан ошо Зайсек деген фонд бар экен, ошо менен сүйлөшүп, бизге жүн тута турган, анан кийиз жасай турган, анан мына швейный машинкаларды алып берди, жардам кылып. Анан ошо 22-жылдан бери иштеп атышат келиндер, жакшы үйрөнүп калышты азыр. Шырдак жасаганды көрсөтүп бердим. Анан ошо жүн буюмдарды жасаганды баардыгын ошо колуман келишинче билгендерим баардыгын буларга үйрөтүп көрсөтүп бердим. Үйрөнүп калышты, азыр иштеп атышат. 2 жылдан бери иштеп атышат. Анан жүн салып төшөктөрдү жасашат. Анан ошо Кооперативиңиз негизги кооперативдин аты Өнөр Кенчи. Немеден регистрация болгонбуз, өткөнбүз сиядан. негизгисинен кооперативде ушул шырдамалдарды, чокойлорду, курак төшөктөрдү жасайт экенсиз. Дагы эмне жасап атасыз ушунда? Ат жабдыктарды Ат жасайбыз, жабдык. ат жабууларды, тердиктерди жасайбыз. Ошо терме шалчаларды жасап атабыз, жанагы жүндү ийирип, чыйратып коёт, терме шалча. Ошолор быйыл келиндер жакшы жиптерин ийирип даярдап коюшту. Жайында Кудай кааласа жасайбыз деп. Апа, кооперативден тышкары негизги буга чейинки топтогон өнөрүңүз менен бөлүшүп жатасыз да азырчы кооперативге. Өзүңүз жаш кезден кимден үйрөндүңүз эле, кантип Мен үйрөнүп жашында калдыңыз? чоң энем менен апам чебер болчу. Чоң энем менен апам ошо тери иштетет эле. Анан териден буюмдар жасайт эле, ошо жүн буюмдарды жасайт эле. Чоң энем кыргыз үйү бар эле, ошо кыргыз үйүнө кажарыларды соктурат эле, жанагы кереге андан бөлөк ошо кажар буюмдар ошолорду жасайт элек. Ошолорду чоң эне менен үйрөнгөм, ошонун жанында жүрүп. Анан тери иштеткендерди, тондорду тиккенди, тетей тигип, баш кийимдерди тиккендерди апаман үйрөнгөм. Апам жасайт эле. Апа, ошол жаш кезиңизде үйрөнгөн өнөрдүчү кийин баягы өзүңүз окуп келдиңиз, билим алып, анан кийин жаңы келин болуп келдиңиз. Ошол кезде кармадыңызбы же ортодо токтоп калдыбы өнөр? Ал кезде кармадык, анан кийин баягы иш арада жасап эле жүрдүм. Килем дагы жасачууну кылып жиберип, ошо эми ал мезгилде ишкана жок эле да, өзүбүздүн бош убактыларыбызда кошумча ошо жасайт элек. Өзүбүзгө үйлөргө буюм кылып салып алат элек, шырдамал шелчелерди, анан кийин килем согуп, ошолорду өзүбүз үчүн жасайт элек да, анда бирөө үчүн эмес, сатыкка чыгарбайт элек. Анан анча мынча тери тондорду заказ беришет эле, жана ат мингендер мурун тон кийишет эле, анан тебетейлерди кийишет эле. Аны ошо айткандарга жасап берет элек, заказ бергендерге жасап берет элем. Анан тердиктерди жасап берет элем ошо. Апа, өзүңүздүнчү чоң энеңизден көп үйрөнгөн турбайсызбы? Чоң энеңиз элечек кийчү беле? Көрүп калдыңызбы элечек кийгенин? Чоң энем жок, элечек кийгенин көрбөдүм, бирок 5 убак намаз окуйт эле. Ал маалда элечек жок болуп кетти.
бул чөлкөмдөн көргөн жоксуз, Жок, көрбөдүм. Апа өзүңүз жаш кезиңизде, кичинекей кезиңизде кооздук кандай кооздуктар тагындыңыз? Азыр мына шууру салынып турбайсызбы? Шууру тагып турасыз. Башкача мисалы үчүн ошол кезде кичинекей кезиңиздеги шуурулардан кандай тагынчу элеңиз? Анда кызыл шурулар болот да. Кызыл атайын. Аны немеден ажыга барганда алып келет дейт эле. Чоң энем ошону тагып коет эле. Анан күмүш буюмдарды, күмүш сөйкөлөрдү, күмүш шакектерди тагынат элек. Кызыл шууруңуз кандай эле ошол? Мисалы үчүн мындай узун беле Мончок же эле, анан мындай тордолгон беле? 5 катар кылып анан мындай башына күмүштөн коюп, анан 5 катар кылып тизип, ошолорду катап коет эле анан. Берки андан бөлөк кыргыздын жанагы чач немелери, аларды биз такпадык, ал Союз маалында алар жок болуп кетти эле. Кичинекейибизде шуру катап коет эле, анан күмүштөн немелерди, ошо сөйкө, анан неме, шакек ошолорду катап коет эле. Анан кийин аларды деле тагынбай калдык. Апа кайсы уруунун кызы болосуз өзүңүз? Мен мундус, Мундустарбы? мундус. Кайсы урууга келин болуп келдиңиз? Ошол эле мундуска. Мундузга эле?